Амансыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр, биз Талас районундагы Шумкар Уя айылында турабыз. Өзүңүздөр билгендей, таланттуу апаларыбыз мына ушул Шумкар Уя айылында дагы бар. Алар элдик ырларды ырдап, жалпы муунга өткөрүп берүүдө чоң салымын кошуп келишет. Бүгүн да мына ошондой өзгөчө таланттардын ээси апаларды бүгүн көрсөтөлү деп турабыз. Шумкар Уя апалар тобун билесиздер, өткөн жылы биздин телефестивалда баш байгени жеңип алган. Бүгүнкү күндө дагы апалардын саны кеңейип, өзгөчө бир даярдыктар менен бизди күтүп жаткан чагы. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн апалар кандай өнөр тартуулайт сиздерге көрсөтүп беребиз. Ошондой ардактуу көрүүчүлөр, биздин таланттуу апалар телепрограммасынын сапары бүгүн Шумкар Уя айылына келип жетти. Өзүңүздөр билгендей, биздин Шумкар Уя апалар тобу өзгөчө бир таланттарга ээ. 2025-жылы 7 канал уюштурган таланттуу апалар телепрограммасы Ысык көл 2025 фестивалында мына ушул таланттуу апаларыбыз гран-прини алган. Анын башында мынакей топтун жетекчиси Аним папабыз өзү жетектеп барган. Аним папа, бүгүн эми сиздердин айылга келип, сиздердин ушундай бир өзгөчө бир ажайып коос маданият үйүңүздөрдү, талантыңыздарды көрсөтүп жаткан чагыбыз, көрсөтөлү деп жаткан чагыбыз. Саламатсызбы дейли, адегенде учурашалы. Иш кандай башталып атат? Негизи эле быйыл кандай иштерди жүргүзөлү деген пландар бар? Азыр келсем айтып калдыңыздар, биздин аймак кеңейип атат, апалардын саны көбөйүп атат деп, ошол боюнча айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бизге бүгүн ушундай 7 канал конокко келип, ушу биздин өзүбүздүн ажайып коос таласыбызда, өзүбүздүн айылыбызда, Шумкар Уя айыл аймагында ушинтип тартылып жатабыз. Буга чейин да тартылып, ошол эмгегибиздин арты менен былтыркы Ысык көл 2025-жылы гран-прини алганга жетиштик. Буюрса алдыда дагы сиздер менен тыгыз байланышып, дагы иштешели деген ниеттебиз. Буйруза. Себеби ушу биздин көп ырдабаган апаларыбызды ырдатып, телевидениеге чыгарып, ар кандай берүүлөрдү уюштуруп, бир орунга отургузбай, бизди кайра ушундай бир ырга чакырып, бизге мотивация бересиңер. Анан кийин быйыл биз ошо баягы өкмөттөр бириккенде биздин кошуна айылдагы өкмөттөгү бир аз уюшулган апалар бар экен. Биз кошулуп жалпы Шумкар Уя апалар тобу мүчөлөрүбүз кеңейип 18 апага жеттик буюрса. Азыр 18 апа бар. Бар буюрса.
Баягы топ башталганда айтып коесуз го, топтун өмүрү узун болсун, топто адамдар көбөйсүн деп сиздердин тилектер аткарылып аткан экен да. Ооба, буюрса аткарылып атат. Биз дагы мындан кийинки сиздердин ошондой бир уюштурган ырларыңыздарга байма-бай барып турууга ниеттенип атабыз, сүйлөшүп атабыз. Алдыда мына энелер күнү бар, анан кийин эле көлдү күтүп атабыз буюрса. Быйыл да барып жаңы апаларымды көрсөтүп көлдү сиздер менен келейин деген ниетибиз бар. Азыр иш кандай жүрүп атат? Сен ырлайсың, сенин тобуң, менин тобум деп бөлүшмө жокпу? Ынтымакта, рашкерчиликте дегендей. Эми биз сүйлөшүп, ошо биз эки жакты мен жетекчи катары эки жакты параллель эле карап атам. Бизден канча апа ырдаса, бул жактан да ошондой апа ырдап, мен дагы буга чейинки тажрыйбаман бөлүшүп ыр жаздыргыла деп азыр баардыгыбыз окшош форма алдык. Даяр да. Буюрса ошо сиздер менен дагы ошол жаңы формабыз менен кездешебиз. Анан ырларды да сүйлөшүп жатабыз, алдыда пландарыбызды да сүйлөшүп жатабыз. Эми биз деген энебиз да. Эне деген кең пейил болот, анан кочкор деген баягы эркектерге тиешелүү болбосо, биз кайнап эле атабыз бир качанда. Азыр жакшы эле экен. Азырынча жакшы. Эми сиздер билесиз, буга чейин күчтүү топсуздар, таласта мактанган топтордун бири десек болот. Талас эле эмес, ошол республика боюнча бир жакшы чыгармаларды аткарып келесиздер. Анан эми буйруза топ кеңейип атыптыр. Ийгилик каалайбыз топко. Бир чыгарма калды. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Ким ырдап берсин азыр? Анан кийин маектешелик. Анда биздин ошо быйыл жаңы жаздырган мен кыргызмын деген ырлары бар, ошону ырдап койсун. Жалпы биздин көрүүчүлөргө мен кыргызмын деген чыгарма. Андан кийин биз алдыга карай маегибизди улантабыз. İşte
бекенисте баягы, бак чети айыл аягы, күн чыга ишке бараттык, күч алып жаттык баяны, баяны. Жылдызы жанса маңдайда, жыргабай турган жан кайда, демиде бир топ узун жол, дегеле кыскандайда. Жылдызы жанса маңдайда, жыргабай турган жан кайда, демиде бир топ узун жол, дегеле кыскандайда. Айталбай сырдын түгөлүн, ачышып кетти жүрөгүм, кыйылып турдуң мен аяп, кылчактап аппак жүрөгүм, жүрөгүм. Ишиңиң колдуң айрылып, ишсиздап бараң айрылып, кызматка кеттим мен дагы, кыскарган жолго кайгырып. Ишиңе калдың кайрылып, ишсиздап бараң айрылып, кызматка кеттим мен дагы, кыскарган жолго кайгырып. Андан соң көрдүм көзүндө, албырыш жаттык жүзүндө, шаа жетпей турган кез экен, шагыйып ышкан жүзүндө, жүзүндө. Байкалбай көпел жайнаган, башталды сырлар кайрадан, гүлдөткөн сүйүү бутагың, гүл турмуш сенден айланам. Байкалбай көпел жайнаган, башталды сырлар кайрадан, гүлдөткөн сүйүү бутагың, гүл турмуш сенден айланам. Башталды сырлар кайрадан, гүлдөткөн сүйүү бутагың, гүл турмуш сенден айланам. Мына ушундай чыгармалар, мына ушундай берүүлөр биздин гана Талант Апалар телепрограммасында жаңырат. Ошол эле элдигырларды өзгөчө бир оонго салып, анан апаларыбыз өзгөчө бир оондорго сөз чыгарып жазып, апалардын арасында да акындары, жазуучулар да бар. Мына ошол Шумкар уяга жаңыдан келип кошулуп, биримдикте чогуу иштеп аткан Асылзат апалар тобу бар, анын жетекчиси экен. Эми азыркы убакта мынакей Анипе жетекчи болуп атыптыр. Негизи эле жетекчи болуп жүрүп, анан Анипе менен иштешип калган кандай болуп атат? Жакшы эле болуп атат, жеңил. Түшүктүн баары Анипада болот. Уюштуруу деген монча апанын ар биринин кулк мүнөзүнө карата мамиле кылууду билиш керек. Анан бизди булар аябай жакшы кабыл алышты. Биригип эле баарыбыз камыр жумуш болуп эле, Анипа айткандай энебиз да, жүрөгүбүз жумшак. Жашынакай болуп эле мына ушул иш-чараны ынтымакта өткөрдүк. Буюрса. Жакшы. Чындыгында жетекчи болуш өтө кыйын, апалар, баарыбыз билебиз. Эми жетекчилер жакшы билет, бизди көрүп жаткан болуш керек. Мүмкүн ар бир адамдын өзүнүн кыябы бар, ар бир адамга ошондой мамиле кылыш керек. Анын баарын жетекчи бирде кейип кетет болуш керек. Ушуларга жетекчи болбой эле койсом жакшы болмокту. Эми сизге ийгилик каалайбыз. Анипежеге өзгөчө ийгилик. Мына ушунча апанын башын бириктирип, эки топту бириктирип алсаңыз, эми мен ойлойм, аз күндөн кийин Кыргызстан биригип калса, областарды бириктирип алып барыңыз. Анипежеке, өзүңүз ырдап жүрөсүз. Өзүңүз ырга кызыгасыз. Кызыгам. Канча жашыңыздан ырдап жүрөсүз? Мен ушул мектептен баштап эле ырдайм. Бала кезден эле ырчылыкка кызыгасыз. Анан баягы ак канарыктан сугат дейт, үйдө балдар кыздар ким ырдайт? Балдарымдын баары эле ырдайт. Жакшы ырдашат. Анан бирок мындай мага окшоп мындай чыга элек да. Кызыкканасыз. Кызыкканасыз, ооба. Бирок жакшылыктарды ырдап коюшат. Ооба. Жакшы. Анда биз апалар бир чыгарма угалык. Биз маектешип отуруп берсек, биздин ырдай турган апаларыбыз көп чындыгында. Ошондон бир чыгарма угалык.
ак калапагын кийген кезде аскасы көк асманга тийген кезде мен дагы жолго чыгам таңда тосуп кучактай ой кырларын нурга кошуп улуусун кыргыз жери нурдан бүткөн сулуусун кыргыз жери ырдан бүткөн ысык көл жердини көркө кырлары кашып адырлар көкүрөгү токой чачып дайрага кан тамыры токо тажы сейдебе топчолары ары бери ташып кең жүздө гүлденелі кыргыз жери күн жүздө берекелі кыргыз жери Yıldızlar көк бетенен өчкөн кезде жарык нур жер жамалын өткөн кезде көл чалкып тоолор койнун ачкан кезде дил жарып таң күлкөсүн чачкан кезде көркөнө кошулат кыргыз жери сезилет ата энелик меримдери улуусун кыргыз жери мырдан бүткөн сулуусун кыргыз жери мырдан бүткөн кыялдын чертип кылдарын кыйнайсың неге жыргалым отурсам турсам тынчытпай санам оюма түшөт мурдагым отурсам турсам тынчытпай санам оюма түшөт мурдагым аралап жаштык бульварын айтышып жырлары жүрөккө арнап жүрөккө дайым жүрөлү келчи жыргалым жүрөккө арнап жүрөккө дайым жүрөлү келчи жыргалым
жүрөлү келчи жыргалы. Назира айланайын, каякта жүр экен. Ой, жакшысыздарбы? Чакырып делем. Бүгүн жанагы кичекей неберемди бешикке салып алсамбы деп. Ырас үйдө экенсиздер. Жакшы айланайын. Аксакал ума энелердин тилегин уктуруп бешик баласы бек карма деп салдырып ал. Назира айланайын, келчи. Ап кел, наныңарды ап кел. Кел ала кой, мага бер кызымды Ата берчи мага. энесинин жөрөлгөсү. Айланайын, көп жаша, бактылуу бол. Анамай, бешик баласы бек Айланайын. карма. Кана бысымылда кел, ап кел айланайын. Тасмалыңды салып айланайын, апаларыбыздын батасын алып Жакын отурула, кысыбызды. жакын отурула. Келиңиздер. Нандан майдан алыңыздар. Кел, нанга карагыла. Кана бысымылда. Бисмилла алыңыздар. Айтып бол. Ооми. Балаң болуп экен болуп, ошо Акчолтой бешик болсун, баарыңыздарга ден соолук, ынтымак каалайын. Ошо Кыргыздын мыкты баласы болуп чоңойсун каалайын. Ооми, айланайын. Бешигиңди алып келе коюн. Алыңыздар. Бысымылда. Кана, келиңиздер байбичелер. Кана бысымылда. Алгыла. Ала. Жаным. Кана. Келем. Кана. Эртелете эле баланы салалы, Үйгө калды. Ооми, дасторконуңарга береке берсин. Анан шашпай иче беребиз. Кел, ап кел балам. Бешикти алып кел. Бешикти көтөрүп кел. Кана, Сиги чоңойлоңду алып барсаң, артың менен кел. Келер артың менен. Жаным. анан. Бысымылда, оң бер, оңунан бер, биягынан бер кызым. Мындайынан. Кана, бысымылда. Кана, келгиле байбичелер. Эме берсең арча. Бысымылда айланайын. Бысымылда, Кудай өзү колдосун. Менин колум эмес, Ума эне Батма сурасынын колу. Кана? Бысымылда, кана? Байбичелер. Оң. Кана байбичелер. Оң. Кана, чөкөлөрдү берип кой. Каяна качып кет калыр. Кана, кана байбичелер. Оң. Ана. Кана, кел. Кана, бысымылда айланайын. Ыймандуу, ырыстуу, бактылуу бала бол. Ылайым эчтекеден кем болбо. Эн атаң менен бол, кагылайын. Кана, кел балам, жакын тур. Ана болды, ай. Ана, ырдап турсаңар. Кана, көңүл ачары. Ай, берекелі сартын жазары. Алдан тастығындан келем, тогустап жапкыла. Тогустап жап сенинге өрмеле. Барбан сен деле. Иларынан, тогустарынан бир жакшы артың салга. Тогустап жап. Кет жап үстүнө жап жүр. Мен сапаңды жап. Мына. Жап. Бактылуу болсун, айланайын. Сен да ушинтип улуу байбичелердин жолун жолдоп, небереңди бешикке сал кагылайын. Кана, келем. Кана, омин. Балаң бактылуу болсун, өмүрлүү болсун. Ылайым эчтекеден кем болбой, келегеи тегиз тебениси болот. Эл керегине жараган бала болсун. Рахмат, эмбагы Жун көп, ырымы дейт, жоолук болсо да жол бериш дейт. Меңиз айланайын, бактылуу. Ушу кысыма батаңыз балама берип. Келгиле байбичелер, баары ушул балага наристеге дегеле ушул эки балага батабызды берип коелу. Омин. Балдарык бактылуу болсун. Ылайым эчтекеден кем болбосун. Телегеи тегиз теменеси болот.
болсун, дасторкону дайыма ушундай жакшылыкка жайылсын. Эни сыйлаган, ата сыйлаган, эл сыйлаган бир жакшы небере болсун, эчтекеден кем болбосун. Дасторконуңа Кудай береке берсин. Амин. Айтканыңыздар келсин, рахмат. Эми келип атаңыздарды берип ушинтип эле айылдын аксакалы болуп жүрө бериңиздер. Ак элечеңиздер башыңыздан түшпөсүн. Апалар Айтканың келсин, рахмат. айтканыңыздар келсин. Күнү калса караным, көгүлтүр оттой жанамын. Шылтылык болбос иш үчүн, шынарлап жакын барамын. Имени бирок сүйлөгөн, ичимден сөзүп каламын. Мезгилдер уча зымырап, мендеги ойлор жыйылат. Капыстан арта келатсам, кадамым калат кымырап. Бир паска бирге баскандан, бүткөн бой кетет чымырап. Махаббат көлүн жайгылып, манайым басмын кайгырып. Жүрөбүз түштө булакта, ойгонсом калам айрылып. Жаштарга кыйын иш экен, айта албай жүрөм айбыгып. Жаштарга кыйын иш экен, айта албай жүрөм айбыгып. Айта албай жүрөм айбыгып. Анамыз өзүңүздөр көрдүңүздөр, негизи эле кыргыздын салты көп, үрп адат, каада салт деп келебиз. Мына азыр өзүңүздөр көргөндөй кичинекей наристебизди бешикке салып алдык. Бул да бир кыргыздын салты. Өзгөчө муну апалар абдан жакшы билесиздер. Кийинки баягы урпактарга, муундарга бул абдан керек. Азыркы убакта бешик жоголуп кетти. Бардыгы баягында памперс кийгизип калды дейбиз. Бирок ошол эле убакта айыл жергесинде дагы бешикке салган мыкты жаштар бар. Анан Анипежа кайрадан өзүңүзгө суроо берейин. Эми барлығы келіп эле бюджет, акча каражаты, пенсия жетпейт, бала бакырадан күндө алы берсең да болбойт. Ошол убакта өкмөт да колдоп туруш керек, айыл өкмөт баш болуп. Анан билебиз эми буга чейин эле сиздин өкмөт колдоп келген. Азыр эми топ кеңейип 18 адам болуп, 18 элечек алыш керек, 18 форма тигиш керек, 18 кишиликтүү чоң машина жалдаш керек дегендей. Ал жагынан кандай болот? Туура Бакыт. Бул жерде ушу 18 апаны бириктирүү биринчиден ушул айыл аймагынын башчысы Бакыт Мукамбетовичтин демилгеси болду. Анан ушу айылдык кеңештин депутаттары ушу чогулуп эле бир айыл болгондон кийин бир эле жерге бириксеңиздер деп анан баарыбызды бириктирип, баардыгыбызды ошол кийим менен камсыз кылды ушул мезгилде. Анан жылда эле Ысык көлгө барганда ошол айыл өкмөтү өзүнүн спринтери бар 18 мест алуу. Ошо менен апарып алып келет. Анан быйыл дагы ошол 18 толдук мына быйыл буйруса. Мурун кошумча башка апаларды кошуп алчубуз. Быйыл толуп толобуз. Эми эч кимди кошпой өзүбүз эле ошо спринтер менен барабызды ойлойбуз. Анан ушу айыл өкмөтүнө, ушу айылдык кеңештин депутаттарына, жалпы ушул айыл аймакта жашоочуларына бизди дайыма колдошот. Биз ошого ыраазычылык айтабыз. Бизге акча бөлүп берип турат. Туура, мына ушундай жерлердеги апалар дагы ушундай колдоого алынып турса, мен ойлойм, абдан сонун болмок. Эми учурдан пайдаланып биз ошол айыл өкмөт башчысына, сиздерди колдогон балдар, кыздарга, жолдошторуңуздарга, жакын адамдарыңыздарга ыраазычылык билдирели. Анан дагы бир чыгарма угалык. Кийинки чыгарма трио дейт. Апалардын аткаруусунда кабыл алыңыздар.
айтайын десем бир деме. Неге бир жүрек жалтанат, жүрсөң да дайым биргелеп, биргелеп. Неге бир жүрек жалтанат, жүрсөң да дайым биргелеп, биргелеп. Унчукпас уяң немени, ушинтип сынай береби. Узун же балын татытып, угушчу бир сөз дегеми, дегеми. Узун же балын татытып, угушчу бир сөз дегеми, дегеми. Узун же балын татытып, угушчу бир сөз дегеми, дегеми. Биздин Шумкарыя тобундагы апалар жалаң эле ырчы болуп өнөрүн көрсөтпөстөн өздөрүнүн кол өнөрчүлүгү боюнча да даңазаланат да. Ошол кыргыз элибиздин кол өнөрчүлүгүндө ошол биздин турмушубузга ылайыктуу ар бир нерселердин баардыгы тартылганда, мына кол астыңыздарда турган нерсе бул кыргыздардын көчмөндү экенин, алардын тоодо жашаганын, ала тоо курчаганын жана ар кандай ошол мисалы жан жаныбарлардын мүйүзү тартылган ар бир нерселердин баардыгын камтыган буюмдардын баардыгын жазашат. Эме апалар чогулушуп алып жазышат. Жалаң эле шырдак менен эме кылбастан жүн иришет дагы, ошол жүндөн жасалган шоуна болобу, ыскыт болобу, ошону кайра эле ушул нерсеге байланыштырып турмуш менен байланыштырат да. Анан ошондой эле жалаң эле эме кылбастан арабызда биздин жетекчибиз бар. Жетекчилик кылып ошол мектепте иштеп атса дагы өзүнүн кол өнөрчүлүгүн эч качан таштабайт дагы. Бул эжекебиздин сумкасы эме жалаң эле кыргыздын айымдары көтөрбөстөн америкалыктагы айымдарга кетип атат да, белек катары. Андан тышкары жалаң эле ушул баягы адам иш кылса, адамдын оюндагы нервес алат экен дагы, кол ишин өтүп кетет экен да ар бир нерсе. Ошондой эле мына апаларыбыз жалаң ушу кыргыздын жакшынакай шахмат сыяктуу кылып туруп мына кол өнөрчүлүктү дагы токуп баардыгына берип атат да. Анан эми бу чоң эне баягы айтып коет экен да, небереси 7-ге чыгып калды. 7 жылда шырдак жасап жетишеби дегендей, мына ошол апаларыбыз дагы баардыгыбыз чогулуп алып, мына шырдактарды алып келип алып, аны монтуп туруп жасап, анан кыздарга ушу неберелерге Кудай буюрса шырдак берели себине деп атабыз да, замандын эмесинде да ана ылайык. Бирок азыр кезекте шырдакты кошпойт экен, бирок чоң эненин парсы катары биз шырдактарды, төшөктөрдү кошуп, ошол кыздардын себине алып барып беребиз да. Мынакей астыңыздарда турган бул кийистен жасалган сумка эч качан жыртылбайт дагы, жакшы колдонулат дагы. Анан кийин бул кыргыздын этно стиль деп коет го, кыргыздын ошол жашоо турмушуна чагылдырылган нерселердин баардыгы ошол камтылган да. Мынакей ошол азыркы кезекте илгери кол өнөрчүлүк жакшы күчөгөн, кийинки кезекте унутулуп калган да. Мынакей ошондой эле керме сайма менен могу жерде кыргыздын жакшынакай болгон гербин чагылдырган апалар да бар да. Мынакей ошол жана сумкалардын катарында кеткен. Анан азыркы кезекте унутулуп калган керме сайма деп коет, мына ошо керме саймандагы. Керме саймандагы алып ушуну арабызда жүрөт, Замира деген эжекебиз ушуну колдонот да. Анан богу жасалган нерсе бул эми машиненин астына салса болобу, же болбосо азыркы кезекте кирип келип аткан калидоруска илип койсок жакшы нерсе болот да. Бул эми баягы кийистен калган эле калдыктар да, ошо калдыктарды алып эле ушундай нерсени жасап койгонбуз да. Андан биз азыркы кезекте дагы колдонуп атабыз. Аркага койгуч деп коебуз, аркага сүйөнгүч. Мына ошол сүйөнгүчтөр шаар эмесинде баягы Кыргыз мамлекетинде 7 область бар эмеспи? Мына ошол 7 областтагы райондор сыяктуу кылып, мына бул Кыргызстан, ошол Бишкек шаары Кыргызстандын борбору болсо, бул ошого камтылган областтарда, областтын ичиндеги райондор деп Кыргыз Республикасынын картасын түшүргөндөй маалыматта жазганбыз да. Мына мунугу оюмубуз болсо, бул бугуларга тиешелүү да. Мына ошол кыргыз жерин жердеп
азыркы жаз мезгилинде бугуларыбыз ушул токойду аралап азыркы бугу негизи сезгич болот экен да. Бугу жырткычтын келатканын бул өзүнүн эле эмесине берип коет экен, мүйүзүнө билип коет экен да. Мына ошол бугу мүйүздү салып кыргыздын жакшынакай эмесин менен этносу менен жазадык. Бул болсо каттама курак деп коет экен да. Бирок ошо биздин апаларыбыз жалаң эле ырдабастан өздөрүнүн кол өнөрчүлүгү менен ойлорун дагы бириктирип кыргыз элине кызмат кылып келатат. Кабылан манасты кырып, таласты өзү тандаган. Карагай айга жазын, тарыха бизге арнаган. Ойно, ойно, ойно ал, ичинде толо багы бар. Керемет талас жериме,
Кол өнөрчүлүк негизи апаларга гана таандык. Өзүңүздөр билгендей өзгөчө бир курак, шырдак курап, төшөк курап, ою оюп, сайма сайып, бул аял затынын гана өзгөчө бир колунан келген өнөр. Биздин апабыз тааныштырып кеткендей, азыр эле апаларда дагы ошол өнөрлөрдүн бардыгы бар. Ошол убакта курак курап, сайма сайышып, төшөк, журкан, кызга сеп жана башка бардык кол өнөрчүлүктөр биздин Шумкар уя апалар тобунан колунан келет десек болот. Керек болсо боожий көтөргөндө апаларыбыз бар. Мына биздин ашта турган алагис жасаган апаларыбыз бар. Мунун баары менет жаш кезинен үйрөнгөн бир апалардан алган тарбия десек болот, Анан эми бүгүн баягы сиздердин айылга келдик. Анан сүйлөшүп отурубуз десек чындыгында убакыт тар. Көпкө сүйлөшө албайбыз, Анан айтпеже жалпы топко ыраазычылык билдирелик. Ушундай бүгүн бизди күтүп алып, 7 каналдагы Таланттуу апалар телепрограммасы келатыптыр. Ушундай ажайып кооз сахнаны жасап, бул дагы сиздердин кол өнөрчүлүгүңүздөр, карышкыр атпасаңыздар дагы, түлкү кармабасаңыздар дагы башка нерсенин баарын сиздер кылып келесиздер, билем. Анан эми эркен микрофон берейин сизге, келиңиз. Туура айтасың, ушул жерде турган нерсенин баардыгы ушу биздин апаларга тиешелүү. Жаныңызда отурган апа өзү божий көтөрүп, ушу моун ичиндеги нерсенин баардыгы ушул апага тиешелүү. Андан сырткары ушу апаларыбыз ушу 7 каналдын арты менен дагы кол өнөрчүлүккө үйрөнгөн апаларыбыз бар. Себеби сиздер көргөзмөдө уюштурасыздар. Ошо көргөзмөгө кой апаралы деп ушу өз колдорунан жаратып, азыр сайма сайып баштаган апаларыбыз бар. Керме сайма. Анан жалпы эмне дейт элем, ушу жалпы ушу жамаат болбосо мен деле кетип калмакмын, мени колдобосо. Мен колдогон үчүн ушу жалпы апалар менен иштешип атам. Бардыгы жакшы апалар, бардыгы ушу түшүнүп, мындай жаш болсом дагы мен айтканымды угуп, жүр дегенде мени ээрчиген, ушу баягы салаваттуу, эни мээрими бар апалар. Булардын баарына ыраазычылык айтам, баары ден соолуктуу болуп, дайым эле ушу каналдан түшпөй ырдап жүрө беришsin. Анан ушу 7 канал мынакей баягы эмблемаңар. Ошо силер менен биз иштешкенибизге абдан ыраазыбыз. Ишиңерге ийгилик, дайыма жолдо жүрөсүңөр, бир күнү көлдө, бир күнү ошто дегендей. Ушу жолдо жүрсөңөр, жолуңар шыдыр, жолдошуңар кыдыр болуп, силер дагы кай жерге келсеңер, кайра ушу үй бүлөңөргө аман эсен жеткиле. Рахмат, айтканыңыздар келсин. Апалар, сиздерге да ден соолук каалайбыз. Ден соолугуңуздар бекем болсун. Былтыр ошол 25-жылы гран-прини алсаңыздар, быйыл дагы барып катышыңыздар. Ошол жерде сиздердин алып барган буюм тайымдарды биздин калыстар тобу жогорку деңгээлде баалаган. Ошол себептен сиздер баш байгени утуп алдыңыздар. Бул да сиздердин менет. Ошондуктан сиздерге ийгилик каалайлык. Аман болуңуздар, борборго барып туруңуздар. 7 канал сиздерди колдогонго ар дайым даяр. Ардактуу көрүүчүлөр, мына ушундай жакшынакай жагымдуу маанай менен биз бүгүнкү берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Сиздер 7 каналдагы Таланттуу апалар телепрограммасын көрүп жатасыздар. Ал эми биздин программа YouTube баракчасына чыкканда дагы ошол жактан апаларга өзүңүздөрдүн жакшы ой пикирлерди калтырып турсаңыздар болот. Ал эми биз Таланттуу апалар телепрограммабызды өлкөбүздүн бардык 7 дубандагы апалардын өнөрүн, талантын көрсөтүүгө, алар үчүн эшигибизди ачууга даярбыз. Төмөндөгү жазылган номерлерге байланышып, бизге чалсаңыздар, биз сиздерди Шумкар уя апаларын тарткандай жеринен тартып, өнөрүңүздөрдү көрсөтөбүз. Сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар. Yaratılmay hayradan
салқын соққан желдейсің қалағанша пайдалана бергідей өмір сен қолда бұйым емессің. Yaştığım sen kayda kalıp barada ömür öktü aktaç kılıp yarada art yağınan ak yolun bulgalap alız kaldın aylanayın balacan. Ömür je kıska kim bilir akırı bir gün sokpay kalar bu yürek sıylaşalım ömür ötüp ketkençe kömür kalır ölümden da küstürür sıylaşalım ömür ötüp ketkençe kömür kalır ölümden da küstürür.